Кыргыз Республикасынын Конституциясына 30 жыл. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радиодо Баш мыйзам подкасты, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Конституция коомдун иш-аракети менен өнүгүшүнө негиз боло турган мамлекеттик түзүлүштү, баалуулуктар менен багыттамалардын системасын аныктаган өлкөнүн негизги мыйзамы, мамлекеттин өзгөчө укуктук документи болуп саналат. Конституциялык мыйзамдуулуктун кепилдиктерин күчөтүү максатында Кыргыз ССРнин 1990 жылдын 14 декабрындагы мыйзамы менен СССР өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп Кыргыз ССРнин Конституциялык соту түзүлгөн. Ал эми 1993 жылы 5 майда жаңы Конституциянын кабыл алынышы менен Конституциялык сот Конституцияны коргоо боюнча сот бийлигинин жогорку органы болуп аныкталган. 2010 жылы 27 июнда Конституция менен Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун Конституциялык палатасы түзүлгөн. 2021 жылы кабыл алынган Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту түзүлдү. 2021 жылдан кийин Конституциялык соттун ишмердигинде кандай өзгөрүү болду? Конституцияны коргоо боюнча сот бийлигинин жогорку органы болуп саналган Конституциялык соттун милдети эмнеде? Баш мыйзам подкастынын бул жолку чыгарылышына Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Осконбаев катышууда. Эмиль Жолдошевич, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына быйыл баш мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгын белгилегенде турабыз. Бул мааракенин мамлекетибиз, элибиз үчүн мааниси кандай? Деги Конституция кимге, эмнеге кызмат кылышы керек? Мен айтарым, мына өзүңүз айтып кеткендей, Конституцияны кабыл алганыбызга 30 жыл өтүп кетиптир. Ушул жылдын ичинде бир дагы жолу Конституцияга кайрылып, ушул 5 жыл болуп калыптыр, 10 жыл болуп калыптыр деп башка мамлекеттегидей. Биз деген мына мен айтып кетсем, биз жумуш боюнча көп өлкөлөрдө ушул 5 жылдык, 10 жылдык мааракелерге көп катышып келгенбиз. Бирок мына 30 жылдан бери биз биринчи жолу кайрылып атабыз. Бул эмне жөнүндө айтат? Бул деген ушул биздин өлкөдө Конституцияга мамилебиз жөнүндө айтат да. Ошону эң негизгиси өзгөртүшүбүз керек. Конституция деген эмне? Бул деген жөн эле баш мыйзам эмес. Бул деген биздин элдин, биздин эгемендүүлүктүк жечкенибиздин, биздин элибиздин баалуулуктарын баардыгын бекиткен, кандай элдин арасында мамиле кандай болуш керек, мамлекет менен адамдын ортосунда мамиле кандай болуш керек, ким кимге эмне кызмат кылыш керек, ошол тууралуу кимдин эмне милдети бар, эмне укуктар бар, кайсы укуктарды бузууга болбойт. Ушунун баардык мындай эң негизги баалуулуктар ушу Конституцияда бекитилген. Көп эле угуп калчумун, көп жылдан бери айтып келишет, ушул биз жечкендигибиз аз болгондон бул бир себеби бизде идеология жок деп. Ошол адамдарды мен айтат элем, чакырат элем, ушул Конституциянын преамбуласын окуп, Конституциясын өзүн окуп, ошону түшүнгөнгө аракет кылсаңар, мына ошону белгилеп кетсек болот. Ошол Конституция деген, бул деген ошол дагы идеология. Бул биздин философия, бул деген биздин ушул турмушубуз кандай болуш керек, кандай келечегибиз болуш керек, ошонун баардыгы камтылган да. Мамлекеттин түзүлүшү кандай тартипте болуш керек, мамлекеттик органдардын мамилеси кандай болуш керек, бири-бирин кандай мындайча айтканда көзөмөл кылыш керек, кандай башкаруу болуш керек, ошонун баардыгы бекитилген да Конституция. Ошон үчүн Конституция ар бир мамлекетте эң маанилүү мыйзам болуп эсептелинет. Биз ошого дагы жетебиз деп мен ишенем. Мындай айтып берейин, бизде көп айтып калышат, мына бизге деле келип калышат, мына биздин ушул конституциялык укугубуз бузулуп атат, анан кийин силер карабайсыңар деп. Мен айтып кетет элем, Конституциялык сот ар бир адамдын укугун коргогонго мындай алыда жетпейт деген сөз. Бул жерде биз Конституцияга ушул мыйзам кабыл алып атканда канчалык Конституцияда бекитилген талаптарга жооп берет, канчалык адамдын укуктарын жана эркиндиктерине кол салбайт деген мааниде текшеребиз ушул мыйзамдарды. Эмне себептен биздин коомдо ушул адамдардын укуктары жөнүндө, же эркиндиктери жөнүндө мындай начар иштеп же ишке ашпай калгандардын мунун өзүнүн да себеби бар. Бул эки эле нерсе: же болбосо Конституциянын негизинде иштеп чыгуучу мыйзам
дагы баягы укуктук механизмдер деп коебуз, ошол туура эмес түзүлгөн же ошону ишке ашырып аткан мамлекеттик орган тийиштүү түрдө ошону аткарбай аткан ошондой эле себеби. Эгерде ошол механизмдер туура иштеп кетсе, анда эч кимдин андай маселе да туулбайт эле да. Биздин Конституциялык соттун эң негизги милдети ошол мыйзамдарды ушул Конституцияга карама каршылыгын жоюу. Эгерде карама каршы келсе, аны жокко чыгаруу. Ошондо биз чечим чыгарып атканда дайыма айтабыз. Мына ушул адам укуктарынын эркиндиктерине ушул мыйзам кол салып атат. Эгерде конституцияга карама каршы келип атат деген жыйынтыкка келсек, мунун деген жолдорун кандай жолдор менен мындан чыгыш керек, кандай мыйзамдарды кабыл алыш керек. Андан кийин ошентип ошол маселелер чечилип калат да, адамдын укуктарын жана эркиндиктерине байланыштуу. Акыркы 30 жылда Конституция бир нече ирет өзгөртүүлөргө, түзөтүүлөргө туш болбодубу? Деги эле бул өзгөртүүлөр, түзөтүүлөр ушу жарандардын саясий, социалдык, экономикалык жагдайына кандай таасирин тийгизди? Мен башка жагынан айтып кетет элем, мына биз Советтер Союзунда жашап калдык. Советтер Союзунун ичине кирген республикалардын бири болгонбуз. Конституциябыз Кыргыз СССРнин конституциясы ушул Советтер Союзунун конституциясына ылайык келген. Мен айтарым, анда дагы көп жакшы нерселер жазылган. Ошондой эле адамдын укуктары жана эркиндиктери жөнүндө дагы жазылган. Бирок эң негизги маселе эмнеде турган? Бул деген жанакы кайсыл кызыкчылык үстөмдүк кылат деген сөз да. Советтер Союзунун конституциясы ошол эле республикалардын конституцияларынын баарында мамлекеттик кызыкчылык бул биринчи орунда турган дайыма. 93-жылы кабыл алынган конституцияга ошол мындайча айтканда иерархия деп койсок, ошол баалуулук биринчи орунга чыккан да. Биринчи орунда биздин адамдын укугу жана эркиндиги. Ар бир адам ошонун кызыкчылыгы бул бүгүнкү күнү биринчи орунда турат. Бул ошону камтыган биринчи конституция болгон 93-жылы. Андан сырткары биз деген демократиялык мамлекет болобуз. Биз деген укуктук мамлекет болобуз деген принциптерди бекиткенбиз. Ошол принциптер канчалык өзгөрүүгө дуушар болбосо да конституцияда өзгөрүлгөн эмес бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү күнгө чейин айтып кетсек болот, баягы жанакы форма правления деп коет, ошол нерселер өзгөрүлүп келген. Парламентаризмге өткөнгө аракет кылганбыз. Президенттик правленияны отурукташканга дагы аракет кылганбыз. Азыр деле ошондой конституция менен жашап келатабыз. Бул анча деле мындай чоң маселе эмес. Бул демократиялык принциптерди бузбайт. Бул деген эң негизгиси бул мамлекеттик системанын ичиндеги бийлик бутактарынын ортосундагы мамилени гана мындай ошолор тууралуу өзгөрүүлөр болуп келген да. Бирок баягы эң негизгиси бул адамдын укуктары, эркиндиктери, адамдын баалуулугу, ошонун орду конституцияда бүгүнкү күнгө чейин өзгөрүлгөн эмес. Конституциялык реформа болгон сайын Конституциялык соттундагы статусу өзгөргөн учурлар болду. Мынакей 2021-жылдын 5-майындагы Конституцияга ылайык жогорку соттун Конституциялык палатасы Конституциялык сот болуп өзгөртүлдү. Конституциялык соттун милдети эмнеде? Мынакей 2021-жылы Конституция кабыл алынгандан кийин Конституциялык соттун ишмердүүлүгүндө кандай, эмне өзгөртүүлөр болду? 2010-жылдагы революциянын жыйынтыгында коомдо ушундай бир ой пайда болгон. Ошол күнгө чейин бийликти узурпация кылганга конституциялык сот күнөөлүү болуп келген деп, ошондо конституцияны кабыл алып атканда конституциялык сот жоюлган. Негизи ал ага чейин эле жоюлган, убактылуу өкмөттүн декрети менен экинчи сандагы болсо керек, ошол декрет менен конституциялык сот таркатылган да. Андан кийин конституцияны кабыл алып атканда, бирок конституциялык контролдоо органы болуш керек ар бир мамлекетте. Эгерде өзүн демократиялык укуктук мамлекет деп эсептесе, ошол себептен конституцияда жогорку соттун составында конституциялык палата иштейт деген берене кабыл алынган. Ал боюнча эгерде мурунку конституциялык соттун ыйгарым укуктарына салыштырмалуу 3 эле ыйгарым укук калтырылган, мындайча айтканда кыскартылган. Ал эми мына 21-жылы болсо, азыр толугу менен конституциялык сот өзүнчө сот бийлигинин эң жогорку органы катары бекитилген, ыйгарым укуктары кеңейтилген.
кеңейтилген. Азыр эгерде мындайча айтсак, бийлик бутактар арасындагы талаш тартыштарды дагы чечүү жөнүндө кошулган. Эгерде президентке күнөө коюлуп атса, ошол тууралуу корутунду берүү жөнүндө кошулган. Биздин ыйгарым укуктардан. Бирок эң негизгиси конституциялык контролду жүргүзүү же болбосо мыйзамдарды конституцияга канчалык ылайык келерин текшерүү, ошол эң негизги ыйгарым укук сакталып келди бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү күндө өлкө үчүн конституциянын кайсы аспектилери актуалдуу жана маанилүү болуп саналат? Эң актуалдуусу менимче бул бийлик бутактарынын ортосундагы мамилелерди туура түзүү. Ошону бардык нерселер коомдо дагы болобу, бийлик ичинде дагы болобу, бардыгы цивилизованный методдор менен чечилиш керек. Бардыгы мыйзам чегинде чечилиш керек. Анын бардыгын чечүүчү ыкмалар, мыйзамдуу ыкмалар бардыгы көрсөтүлгөн. Биз ошого токтошубуз керек. Биз деген жанакы башаламанга жол бербешибиз керек. Азыркы күнү мына айтып атпаймынбы? Жана биз деле эми айтып кетсек, элибиз деле кичине көнө баштады. Бир нерсе болсо эле күчкө салып чечип алганга аракет кылышат. Ал дагы бул туура эмес деп эсептейбиз да. Ар бир орган туура иштесе, ыйгарым укугуна жараша, өзүнүн ички ниетине, мыйзамга жараша иштесе, мындай да проблема болбойт. Бардык нерсени чечсе болот. Негизги эле максат менимче ошондо. Биздин да Конституциялык соттун ичинде мына көп маселелер өзгөчө адам укугуна тиешелүү, адамдын эркигине тиешелүү көп маселелер каралып атат бүгүнкү күнү. Ошолор дагы мына мыйзамдын чегинде чечилип келатат. Сиз да мынакей жогоруда учкай белгилеп кеттиңиз. Ошо конституцияда белгиленген бийликти бөлүштүрүү принциптери жөнүндө эмнелерди баса белгилейт элеңиз, анан кийин биздин өлкөдө кандай иштеп жатат бүгүнкү күндө? Негизи эле бизде мамлекеттин түзүлүшүнүн принциптери көрсөтүлгөн да. Анда чынында эле ошол демократиялык мамлекет болгондон кийин анын эң негизги принципи бул деген бийликти бөлүштүрүү. Бул эми мыйзам чыгаруучу бийлиги, аткаруу бийлиги жана сот бийлиги. Бул эмне жөнүндө айтат? Бир дагы бутак үстөмдүк кылбаш керек деген сөз да. Ар бир бийликтин бутагы өзүнө гана тиешелүү, конституцияда жазылган гана ыйгарым укуктарын аткарыш керек деген сөз. Анан кийин ортосундагы мамилелер туура түзүлүш керек деген сөз да. Ошол бийлик бутактарынын ортосундагы мамиле. Мен мисал катары айтып кетейин. Мына сот системасы боюнча башка бийликтер менен кандай мамиледе болот? Мына сотторду тандоо кандай тартипте өтөт? Соттор кандай процедура менен иштеш керек? Бул деген жана процессуалдык мыйзамдар. Кандай мыйзамдарды сакташ керек? Жана кайсы мыйзамдардын негизинде чечим чыгарыш керек? Анын баарын мыйзам чыгаруучу ошонун баарын белгилейт, кандай тартипте соттор шайланыш керек, тандалыш керек. Тандоо бүткөндөн кийин, анан кийин билесиңер бекитилет. Алар ага баардыгы тиешеси бар ошол процесске. Мыйзам чыгаруучу бийлиги дагы, аткаруу бийлиги дагы билесиңер жергиликтүү судьялардын баардыгын президент тайындайт, бирок ошого тиешелүү кадамдарды өтүш керек да. Анан келгенде бирок сот системасы ошондой эле аткаруу бийлигине тиешелүү. Эгерде мыйзамга ылайыксыз токтомдорду кабыл алса, укуктук же кандай болбосун укуктук чечимдерди кабыл алса, аны жокко чыгарганга укугу бар. Керек болсо, эгерде ошол мыйзам чыгаруучу эң жогорку орган ошондой эле конституцияга ылайык келбеген мыйзамды чыгарып койсо, аны дагы жокко чыгарып койчу. Мына конституциялык соттун бул дагы сот системасына тиешелүү ыйгарым укук. Ошону жокко чыгарып, мына бири-бирин токтотуп, эгерде мына судьялардын иши жакпаса, мына мыйзам чыгаруучу ошол кандай тартипте жоопко тартыш керек судья, эмне себептен тартылыш керек, кандай жоопкерчиликти, кандай жаза көрүш керек, ошонун баарын ошол эле мыйзам чыгаруучу орган бекитет. Ушинтип ар бирөөнө тиешелүү, бийлик бутактарына тиешелүү. Чоң маселелерди бирөөнө тиешелүү экинчи бутак чечет, тиге тиешелүү бирки бутак чечет да. Ошентип ошолордун ортосундагы мамиле ушундай тартипте түзүлөт, жана айтып коет, система сдержек и противовесов деп коет. Бул деген ошол бири-бирин токтотуп, бири-бирин мындай салмактуулукка алып келген ошондой ыйгарым укуктар бар. Ошол эгерде ыйгарым укуктар туура иштесе эле, ошол бийликти бөлүштүрүү принцип, бутактарга бөлүштүрүү принцип ошол туура иштеп, мамлекетте мындайча айтканда демократиялык форма
башкаруу формасы демократиялык толугу менен ошого жетебиз деген сөз да. Бүгүнкү күндө ушул конституциялык соттун алдында кандай чакырыктар жана көйгөйлөр турат, деги эле аларды чечүүнүн жолдорун сиз эмнеден көрөсүз? Чакырыктар болбой койбойт. Чынында эле көбүнчө бул маселе эмне себептен туулат? Бул деген ошо аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруучу бийлигин ортосундагы мындай келишпестиктер болот. Ошол маселе бул бизге жүктөлгөн. Ошол маселелер чечилиш керек. Ошондой иштер каралып келген. Мына мен бир мисал катары айтып кетейин. Бюджет тууралуу бюджетти бекитип атканда мыйзам чыгаруучу талап кылган, эгерде кийин ошол жана капиталдык курулуш деген берене боюнча ошол боюнча кандай эгерде каяка жумшаңасаңар дагы тийиштүү комитет, жогорку кеңештин тийиштүү комитетинин макулдугун алып туруп жумшашыңар керек деген. Кийин ошондо эсимде бар, министр финансов келип сүйлөп атканда айткан, Кыргызстан жалаң эле фундамент болуп калды деп. Себеби бир жылы бир нерсеге бөлүнөт, себеби деген бюджетти бекитип атканда жана капиталдык курулушту бекитип атканда ошондо комитеттен макулдук алганда бир жылы бир неме салынсын дейт, бирок бир жылда бүтпөйт ал объект, бүтпөйт. Кийинки жылы ал акча башка жерге бөлүнүп кетет. Ошентип анан тияка да фундамент курулуп калат. Мисалы мектептин фундаменти. Кийинки жылы башка айылга анын да фундамент курулуп калат. Кийинки жылдын финансировациясы ошол боюнан токтоп калат. Ошондой проблемалар болуп келген. Ошондо бул жерде аябай чоң татаал иш болгон. Ошондо биз аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруучу бийлигинин ортосундагы ошол маселени чечкенбиз. Биз айтканбыз. Ооба, мыйзам чыгаруучу бекитип бериш керек. Ал деген көлөмүн бекитип бериш керек. Бирок ошонун аткарылышын кайсы жерге жумшаарын ага киришпеш керек. Бул деген дагы бир сонун мисал, себеби деген бийлик бутактар бири-биринин ушундай ошого гана тиешелүү ишке киришпеш керек. Ошо киришкен сайын ошол неме бузула баштайт да. Өзү системасы иштебей ушундай жыйынтыктарга алып келе баштайт. Ошондо маселелер каралат. Кыргызстандын жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоодо конституциялык соттун ролун эмнеден көрөсүз жана бул ролду күчөтүү боюнча кандай чаралар көрүлүп жатат? Бизде көп эле айтылат, адамдын укуктары жана эркиндиктери иштебейт деп. Мына конституция жазылган, бирок иштебейт. Конституцияда жазылган нерсе кантип иштеш керек? Ошого тиешелүү мыйзамдарды чыгарыш керек. Мыйзам чыгаруучу орган. Мыйзам чыгарып атканда ошол жерде тийиштүү укуктук механизмдер көрсөтүш керек. Ал эмне болуп иштеп кетиш керек дегенчи. Мындай эле чынында эле бизде ошондо көп эң алдыңкы мындай себептеп мен немени айтат элем, ошол укуктук механизмдер мындай кээде так эмес, кээде мындай тийиштүү түрдө эмес жазылып калган, ошон үчүн акырына жетпей калат. Ошон үчүн баягы адамдар коомдо көп мындай нааразычылык пайда болот да, ошону көрүп алыпчы. А эгерде ошонун баарын туура изилдеп, эмне себептен ошол иштебей атат? Себеби адам деген ошого тийиштүү структуралар иштейт. Коомдук органдар иштеш керек ал тууралуу. Ошон үчүн омбудсмен бар. Эмне себептен аларда ошол анализ жүргүзүш керек. Эмне себептен мына баланча укуктар бузулат экен, баланча мыйзамдар, кандай мыйзамдар бар экен, кандай жолдор бекитилген, же тийиштүү мамлекеттик орган ошол функциясын аткарбай атабы? Эмне себептен же ошол укуктук механизмдер туура эмес иштеп атабы? Ошондой эле да, эгерде ошонун баарын ишке ашырып кетсе, баардык нерсе конституцияда жазылган ишке ашырса болот. Мунун негизи чынында эле кыйынчылыгы жок, өзгөчө. Келечекте дагы ошол конституцияны жакшыртуу үчүн эмнелер зарыл, эмне кылуу керек деп эсептейсиз? Негизи конституцияга мен конституционалист катары айтайын, эң негизи бул стабилдүүлүк керек. Конституцияны улам өзгөртө бергенде бул деген мындай отурукташып, мындай бекем документ катары кабыл алынбай калат да. Ошол. Мен мисал катары айтып кетейин, мына ошол эле Американын конституциясы канча кылымдан бери келатат. Конституцияны эмнегедир бизде чын эле эмнегедир ушинтип ойлошот, конституцияны өзгөртүп койсок эле өзгөрүп калат деп. Жок, андай деле болбойт деген сөз да. Бул жерде немени ошол конституцияда өзгөртпөй, ошол мыйзамдар менен түздөп оңдоп кеткенге ошондой аракеттерди көбүрөөк кылыш керек деген сөз да. Конституцияны өзгөртө бергенде жашоо турмуш өзгөрүп кетпейт. Ошондо туура конституцияга ар бир мыйзам, ар бир ченемдик укуктук акт ошол конституцияга ылайык кадан чыгарылыш керек. Ошонун жазылган
мындай баалуулуктарды, ошол принциптерди, ошол жерде жазылган беренелерди ошо ишке ашыруу ошол эң алдыңкы максат ошондо болуш керек да. Ошон үчүн эң негизги мен ойлойм ушул укуктук система менен мындай тагыраак көбүрөөк иштеш керек деп эсептейм да. Бул жерде конституциянын деле күнөөсү жок. 30 жылдан бери канча жолу өзгөртүүлөр, түзөтүүлөр болду деп атасыз. Мынакей акыркы 21-жылда азыр аракеттеги иштеп жаткан конституциянын артыкчылыктарын сиз эмнеден көрөсүз? Белгилесек, бул жерде тактык көбүрөөк. Биринчиден көп нерселер баягы өзүнүн бөлүктөрүнө мындай системалаштырылган, конституция жазылган беренелер. Анан кийин негизи менимче мындай жоопкерчилик боюнча дагы эгерде мындай жалпысынан алсак, жоопкерчилик да мындай тагыраак бекитилген да, тагыраак бекитилген. Эгер жалпысынан айтсак ушундай. Анын жоболору бүгүнкү күндө кандай иштеп атат? Анан деги эле ушу элдин жашоо турмушун жакшыртууга мындай багытталган жактар канчалык деңгээлде бүгүн иштеп атат? Негизи бүгүнкү конституциянын менин оюмча ушул аткаруу бийлигинин милдетин жана ордун тагыраак белгиленген. Ошону айтсак болот, аткаруу бийлиги мындай эффективдүү иштегенге көп мындай шарт түзүлгөн деп дагы айтсам болот. Анан кийин азыр деле ой бар, мындай көп нерселер берилип калган, бийлик ортосундагы мындай теңдик бузулган деген да ойлор бар да. Муну деген мен оюмча мен макул эмесмин, себеби деген конституциялык сот өндүрүш менен бардыгын мындайча айтканда тегиздеп чечим, туура чечимдерди кабыл алып койсо болот. Ар бир нерсеге баа берсе болот. Ким канчалык үстөмдүккө же башка бир туура эмес мындайча айтканда чечимдерге эгерде барса деген сөз да. Анан өзүңүз айткандай жанакы кайсы немелер иштеп атат? Мен конституцияда жазылган мына адам укуктары боюнча кийинки убакта ар бир конституция өзгөчө, кийинки конституцияда укуктар боюнча мындай аябай аябай мындай системалаштырылып, мындай жакшы жазылган да, жакшы жазылган. Эми антип жазгандан эле иштеп кетпейт. Мен айтпадым, ага тиешелүү укуктук механизмдерди иштеп чыгыш керек. Ошол кайсы жерден ошол укуктар мындай бир нерсеге дуушар болушу мүмкүн деп. Ошого жараша механизмдерди иштеп, ошентип ошону укуктардын эркиндиктерин ишке ашырганга ошондой гана аракеттерди көрүш керек. Мыйзамдуулук аркылуу укуктук системаны өнүктүрүү менен. Убакыттын өтүшү менен мындай бир кемчиликтерин, жетишпестик жактарын эмнесин көрүп атасыз? Мен айтат элем, конституциядан мындай кемчиликти же конституцияда ушинтип жазылып калып туруп ошон үчүн бир нерсе иштебейт да, андай нерсени издей бербеш керек. Бул эң туура эмес жол да. Мыйзам чегинде аракеттенүү үчүн, мыйзамды сактоо маданияты орнош үчүн Кыргызстандын ар бир жаранынын алдында эмне милдет турат, эмне кылышы керек деп эсептейсиз? Мен оюм мындай да. Билим берүү системасынан башташыбыз керек. Бул деген тарбия, бул көп нерсени жоготуп койдук кийинки жылдары. Мындай карасаңар, баарын айта берсек, сөз деле жетпейт болуш керек. Менимче ошондон башташ керек. Биз деген өзүбүз көнүшүбүз керек. Конституцияны кабыл алгандан кийин ошол жерде жазылган шарттар менен жашайлы деп. Эң негизги принциптердин бири бул адамдар бири-бирин сыйлоо. Аны деген баланы ошо чоңоюп келаткандан баштап, тарбия берүүдөн баштап, билим берүү системасы кандай иштеп атат, ошондон башталыш керек. Ансыз бир немеге жетиш кыйын да. Жаңылбасам керек, деген Гарвард университетинде, Америкада, ошо киреберишинде жазылганда, мамлекет талкалоо үчүн бомбанын кереги жок, согуштун кереги жок депчи. Билим системасын, билим берүү системасын бузуп койсоң, ошол эле жетиштүү деп, ошондой килтеген ташта жазылган бир ошондой ой бар да. Бул эң туурасы ошол эле да. Биз деген баланы тарбиялап, ошого билим берүүнү, бул элге ар бир адамдын милдети. Бала төрөдүң, бала өстүрүп атасыңбы? Сен аны тарбиялашың керек, сен ага билим беришиң керек. Мына биз деген эгерде ошондон баштасак, эч ага эле бир чоң жетишкендиктерге жетмекпиз. Мен бир таанышым бар, Латвия мамлекетинде ошол Конституциялык соттун судьясы болчу, төрагасы да болуп көргөн. Ошонун айтуусу боюнча, мына биз дейт ошо 90-жылдары Советтер Союзунан тараганда дейт, эми абарайга жараша мектепти, ошол мектептин тияк биягын оңдогонго каражатыбыз жок болчу дейт.
бирок биз дейт мугалимдерге тийиштүү айлыктарды төлөп ошол жерге компьютерди койчубуз дейт. Биякта кирсең да класстан суу агып атат дейт. Бир жакта компьютерде балдар иштеп атат деп. Ошентип чоңойгонбуз депчи. Ошентип азыр деген бүгүнкү күнү дейт ошол айтып калды. Бул деген сүйлөшкөнүбүзгө 10 жылдан ашты. 10 жыл мурун болгон сөз да. Анан бүгүнкү күнү дейт мына азыр бүт высокий технология деп атабыз. Ошонун баардыгын азыр ошол жаш балдар Европада бүт алдыңкы мамлекеттерде иштейт ошолор. Ошолордун немелерин аткарып, ошолор 70% дүң продукциясын ошолор берет деп. Мына ошого немечи керек да бүгүнкү күнү. Ал деген бизде дагы бир мен оюмча мындай туура эмес бир кылык дебейин, мындай оюбуз бар элдечи. Эмнеге мамлекет тиге милдеттүү, мамлекет буга милдеттүү деген ошондо токтош керек деген сөз да. Ошондо токтош керек. Мамлекеттин андай милдети жок. Мамлекет деген ошол шарттарды түзүп берип баарына. Анан кийин ошол налогторду чогултуп туруп, ошол тийиштүү неме менен неме кылыш да. Бул деген адамдын жашоосуна тартип, анан шарт түзүп берүү. Мына мамлекеттин милдети. Анан тигини алып келип кой, муну алып келип кой, мен үйүмдү салып берип кой, тигине мындай деген андай милдет деген жок. Андай немеге көнбөш керек неманы. Демек ар бир жарандын өзүнүн бир аң сезим маданиети. Ошондо да кептим бар. Биз деген ошону жоготуп койдук да. Биздин неметкенибиз мен оюмча ушул 90-жылдан баштап Советтер Союзу тарагандан бери биз жоготконубуз, биз ошол кездеги жетишкендиктен жаш муундарга кандай мамиле кылганыбыз. Ошондон башталды да менимче. Урматтуу радио угуучулар, ушуну менен Баш мыйзам подкастынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Баш мыйзам подкастынын бул жолку чыгарылышына Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Осконбаев катышты. Саламатта калыңыздар. Мамлекеттүүлүктүн укуктук негиздерин бекемдеген көз карандысыз Кыргыз Республикасынын 1-Конституциясы кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата 1 радио Баш мыйзам подкаст түрмөгүн сунуштайт.